Assalamu alaikum, урматтуу биздин видео блогторубузду күзөтүп аткан интернет желелериндеги биздин мекендеш, бир тууган, диндеш, агайын, акыреттик достор. Урматтуу туугандар, сиздер менен бүгүн 4 сыпаттуу адамдын дуазы кабыл болбойт экен. Ошол нерсени бөлүшөйүн дедим. Сиздер дагы бөлүшүп коюңуздар. Биринчиси, көзүңө карап туруп коркпостон жалган сүйлөгөн адамдын дуазы кабыл болбойт экен туугандар. Ал эми экинчиси, жалгандан күбөлүк берген адамдын. Үчүнчүсү, ата энесин зар какшатып, анын жүрөгүн ортускан адамдын дуазы кабыл болбойт экен. Төртүнчүсү, гыйбат менен дооматты адат кылып алган адамдын дуазы кабыл болбойт экен. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул 4 эң ифлас, эң жаман сыпаттан улуу Рамазан айында өзүбүздү тазалайлы туугандар. Биз өзүбүз тазаламайынча, биз өзүбүз оңдомойынча, биздеги нерсени жараткан Аллах Таала эч качан оңдобойт. Өзүнүн сүрөсүндө, Раат сүрөсү 11-аятта ушундай дейт: кайсы бир коом өздөрүндөгү нерсени өзгөртмөйүнчө, мен алардагы нерсени өзгөртпөйм дейт. Биз улуу Рамазанда өзүбүздү өзгөрткөнгө аракет кылайлы. Ассаламу алейкум.